Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Причина остановки дедим дароо элечи. Көрсө сен жашоодо башкача, киноду башкача турбайсың, бар. Көчөдө мени мисалы Азамат деп эч ким айтпайт. 4 тартылабы, аят 4 тартылабы, тартпайсыңарбы? Элестетип атам да, кино кылып эле элестетип атам айтып бергендер. Шумшук Кийосаки менен Карнеги намаз окусаң эле ошолордун айтканынан дал келет экен да негизиненчи. Окуп, кайра окуп, сөз байлыгың, тилиң, ошону киносун эле көрүп алам дейсиң да. Кыскартып, кескилеп эле мындай бир. Ар кимибиз ар кандай элестетет экенбиз да каармандардычы. Тиги майбакка отуруп алып, тиги алдынан тиги сопровождение менен дур деп алып бияка айдап. Көп учурда ниеттерибизге байланыштуу көп нерсе буга кантер экенсиң дейт да, мисалы да. Андан орурагын берип коет да. Окшош эле күндөр. Мен эптеп эле муну BMW-ны алып алсам бүттү жыргап калат эле. Ийгиликтүү болсом, акчам көп болсо бактылуу болом депчи. Америкага барбасам ачка өлөм. Аят 4кө кезек. Кудай буйруса бомба жарылат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде ошол өзгөчө байкелердин бири, режиссер, актер, Кыргызстандын патриот байкелерибиздин бири Азамат Шаршенов байкебиз келди. Ассаламу алейкум, Азамат байке. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы баары? Шүгүр бар сон. Азыр биздин досторубузга өзүңүз тууралуу кенен маалымат берип, тааныштырып өтсөңүз. Менин атым Азамат, фамилиям Шаршенов, мурун фамилиям Арыков болчу. Анан өзүм арык болбой мындай толуп кеткендиктен фамилияны өзгөртүүгө туура келип калды. Тамаша. Шаршен чоң атамдын колуна чоңойгом. Андан сырткары азыркы учурда кино тартабыз, мурун актерлук кылчубыз, кийинчерээк ошо режиссерлук кесипке өттүк. Өзүбүз көркөм сүнөт академиясын толук бүтпөй калганбыз, бирок училищасын толук бүткөнбүз. Эң сонун азыр эмне жаңылыктар жасап жатасыз ошол жөнүндө, азыркы кылып жаткан иштериңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи ортодо көп тынуу болгон. Мен мисалы 2013 жылы аят 3 анан ортодо мындай фестивалдык тасмаларга өтүп кеткем, документалдык тасмалар тартып, дүйнө жүзүнө чыгып, мындай катышып, сыйлыктарга ээ болуп, наамдарга ээ болуп, анан ошондон улам баягы көп эл дагы ошо ойлойт да, такыр эле чыгармачылыктан алыстап кетти, кинодон алыстап кетти, эмне болду депчи. Жок, чыгармачылыктан өтө деле алыстаган эмеспиз. Болгондо ошол тарапты бир көрүп, дүйнөнү кыдырып келдик. Анан кийин Кудайга шүгүр ушул кинотеатрларда мурункуга салыштырмалуу абдан өнүгүп, киноиндустрияга айланып калган экен. Анан келеми кайталык ошол бир коммерциялык багыттагы тасмаларды тартып деп, анан былтыр элдин назарына ниет деген тасманы чыгардык. Элдин купулуна толду. Аны эми мен сөзүм менен эмес, менин аккаунтума кирип, ошо актуальныйлерди көрсөңүздөр болот. Кандай презентация кылдык, элдин ошо ой пикири кандай, элге кандай жакты, маанайлары кандай болуп чыгып атты, баардыгы ошол актуальныйда бар. Ошо Instagram баракчамда Азамат Арыков деп кирсеңиздер. Анан быйыл Кудай буйруса, ошол көптөн бери элдин талабына ылайык көчөдө мени мисалы Азамат деп эч ким айтпайт, сөздүн ачыгы. Али дешет, анан 4 тартылабы, аят 4 тартылабы, тартпайсыңарбы деп отуруп, мынакей бизди дагы ушинтип мындайча айтканда илхом пайда болду да. Ушундай бир убакыт сааты келди. Анан ошол дагы ошол тасманы баалаган, ошол тасманын мазмунун баалаган ошол Айбек, Бексултан деген жигиттер дагы ошо партнер болуп ушул долбоорго чогуу тарталык, биз колдойлук каражатын көтөрүп берелик. Сөздүн ачыгы жана 5 манты деген франшиза бар го. Ошодогу ошонун түзүп чыккан ошо жигиттер. Булар негизинен эле дайыма ошол кыргыз киносун колдоп жүрүшкөн. Анан таанышып калдык. Эмнеге элдин баары кайрылып атат, сиз кайрылбайсыз деп Бексултан сурады. Мен таң калдым. Чынында ошондой да бизнесмендер бар экен. Мен жок болуш керек деп эле ойлочумун да, баягы өздөрү бизге келбейсиңерби дегенчи. Анан сунуш ал тараптан болду.
Кудайга шүгүр азыр катуу киришип, мурунку тасмаларга салыштырмалуу бардык жагынан ошол жигиттер камсыздап, негизинен ошо каражат жагынан, пиар жагынан болобу, бардык жагынан сиз бир гана чыгармачылыкты ойлоңуз, башка маселелердин баарын бизге коюңуз деп жакшы бир ушундайча айтканда түзүп берип атат да, ушундай бир жагдай түзүп берип атат. Абдан кубанып, катуу киришип, ушундай бир эргүү болуп аткан убакыт азырчы. Эң сонун ушундай колдогон байкелерибиз көбөйө берсин. Анан суроом, ошол ниет тасмасынын жаралуусу идея кайдан чыкты, кантип киришип калдыңыздар? Кызык да. Канча, мисалы, коммерциялык кино дедиңизби? Көп жыл тынуу болуп кетти да. Андан кийин ошол ниет тасмасынын башталышына эмне түрткү болуп, эмне жардам берди, кимдер? Мен Алла Тааланын өкүмү менен Кара Балтада Имам Азам медресесинде 1 айлык курсту окудум да. Курсту окудум, анан ал жактан көп нерсе үйрөндүк. Намаз үйрөндүк, акыйда маселесин, тагдыр маселесин, ырыскы маселесин, бардык ийне жибине чейин багы биринчи баскычтагы, биринчи даражадагы ошо мындай базовый илим алганга аракет кылдык. Ошол эле убакта ал жерде дамлалар, ошол устаздар ар дайым ошо бир сабак өтүп атканда жөн өтпөй ушул бир окуялардан айтып берип, бир баяндардан камтып кетип, ошентип ошолордун айтып бергендерине сугарылып, анан мындай эми бар режиссерлукту аркалаган соң ушул окуясын ушул киного мындай экрандаштырып ийсе, элдерге кандай таасир. Анткени биз угуп атып эле ыйлачу жерден ыйлап, күлчү жерден күлүп аттык да. Ошол эле айтып берип аткан, устаздар айтып берип аткан сөздөргө биз ушундай мындай бир эргүү алып, ушундай бир рахат алып, руханий ушундай бир жүрөктөрү сезилип атты да. Ыйлачубуз ыйлап, күлчүбүз күлүп, анан эми мен элестетип атам да, кино кылып эле элестетип аттым айтып бергендеринчи. Анан айттың ушуну экрандаштырып, кинотеатрга чыксак, элдер да ушинтип көрсө, ушу каармандарды, актерлор ойносо деп атып эле. Анан мен ушу конспект жазып, заметка кылып бердим ар бир устаздын айткандарын. Бул деген ниет киносу бир эле устаздын бир эле окуясынан түзүлгөн эмес. Бул 10 чакты устаздын айткан 10 окуясын бир эмеге окуяга байлап койгонбуз да. Устаздар менен кеңешип отуруп. Анан кийинки эме, мисалы 2013-жылдагы кино тарткан менен азыркы учурда кино тарткан айырмачылыгы сөзсүз болот да. Айырмачылыгы аябай эле бар. Анткени ал учурда мисалы техникалык жактан мынакей аз буларга тартчубуз да. Ушу аппараттарга тартчубуз. Негизинен эле каражат жагынан өтө кыйналчубуз. Өзүбүз дагы мисалы тажрыйба көп жок эле. Буда Москвага дагы 2 жыл ошо тажрыйба алып келдим да мен ошо кино чөйрөсүнө барып. Ошол жактан дагы алып, ошо ниет кичине башкача картина болуп атканын ошолдон айтсам болот да. Эми Кудай буйруса, ниетти дагы биз көп нерсени эске алдык. Эмкиде дагы мындайраак кылышыбыз керек экен деген негизде. Буйруса аят 4-тө Кудай буйруса бомба жарылат. Эң сонун аябай күтөбүз. Эми биз долбоорго чакырган адамдар менен негизи китеп жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөбүз. Китептин орду кандай сиздин жашооңузда? Үйдө менде намазканада китептер полкада тизилип турат. Тилекке каршы бардык китептердин акысын бере албай жатам. Эми Алла Таалам ошо өмүрүбүзгө береке берсе, акысын бергенге ушунчалык аракет кылабыз. Негизи эле китептен таптакыр алыспын деп да айта албайм. Өтө эле мынтип китеп окуп жүрө берем деп да айта албайм да. Акыркы учурларда ошол аудио китептерге да Москвада жүргөндө айрыкча аудио китептерге кызыгып, ошолордон ошол бестселлер Кийосакиники, Брайан Трейсиники, Дональд Трамптын ошол жашоого мотивация бере турган китептерин ошо угуп чыктым да. Көп нерселерди алдым. Анан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окудум.
Анан биринчи жыйынтыкка келдим да. Тетиги Шумшук Кийосаки менен тиги Карнеги, анан тигиси кошулуп, бүт ушул жактан урдалашыптыр. Бүт ушул жактан анага айта турган сөздөрүн баардыгын ошол жерден урдап алган сыяктуу экен да. Маселен, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окусаң, ошол эле нерселер бүт мазмун камтылган да. Жалкоо, күнүңдү, мисалы үчүн алдын ала түзүп ал, планда да, мисалы пландап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө амал кылсаң эле бүттү ошолордун айтканына дал келет экен да. Намаз окусаң эле ошолордун айтканына дал келет экен да негизиненчи. Намаз окусаң мисалы 5 мал. 5 малыңды сен пландайсың, Багдадка турсам, андан кийин 5-имге чейин муун бүтүрөт экенмин. 5-имден кийин балким кичине уктап алам, андан кийин муларды бүтүрүп, асырга чейин муну бүтүрөм. Асырдан кийин шамга чейин муну бүтүрө калышым керек. Анан коптонго чейин мындай өзүнөн өзү пландалат да. Намазда жүрбөгөн адам кечке уктай бериши мүмкүн да. Намаздагы адам кой деп жок дегенде ошол пландап ошол убактарга эме коюп, будильник коңгуроону коюп, анан намаз убактысында турганга аракет кылат экен да. Демек бул бир күндү 5ке бөлүп туруп пландалат экен да. Тигилер айтып атат, күнүңөрдү бөлүп пландагыла деп атат да, тиги бестселлердин жазгандарчы, авторлору. Мына көп эле нерсени ошол нерселерден мен салыштырып кой, андан көрө ошолорго мындай кирип кеткенден көрө пайгамбарыбыздын өмүр баянын ийне жибине чейин окуп, кайра окуп, андан кийин сахабаларыбыздын өмүр баянын окуп, андан кийинки устаздардын жазып кеткен Имам Азам рахматуллаху ошолордун эмелерин окуп, өмүр баянын окуп, көп пайда тапсаң болот экен да. Эң сонун. Анан негизи эле кандай ойлойсуз, адамдар эмне үчүн китеп окуш керек? Китеп окугандын пайдасы биринчиден китеп көп окуган адам Альцгеймер оорусу менен оорубайт экен да, унутчактык. Демек мээдеги нейрондор, клеткалар өлүп калбайт да. Улам жаңырып, улам мындай активдүү болот экен да. Андан сырткары эгерде китепти окуп атканда үнүң менен окуй турган болсоң, сөз байлыгың, тилиң көнөт, фантазия, ой жүгүртүң, дүйнө таанымың. Эгерде китепти окубай эле ошонун киносун эле көрүп алам дейсиң да. Кинодо эмне? Кинодо сен ошол режиссердун китепти окуп туруп, ошонун жүгүрткөн фантазиясынын негизин гана көрөсүң да. Даяр чайнап берген нан да, мындайча айткандачы. Ошону гана жутасың да. Андан көрө сен китепти окусаң, ошол эле каарманды сен башкача элестетесиң, ошонун жүрүм турумун башкача элестетесиң боло отуруп, балким андан дагы сонун кино кылып өзүң элестетип көрүп аласың да. Анткени мындай учурлар болгон. Мен мисалы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун Кыямат романын окугам да. Башынан аягына чейин жайлоодо жатып алып, мынтип кой кайтара окугам да. Эң биринчи мындай толук окуп бүтүргөн китебим ошол болчу. Анан ушундай элестетип, ушундай сонун көргөм да, мындай элестеткем да, кино сыяктуу кылып эле. Анан кийин Акбаранын көз жашы деген кинону көргөндө мындай кыскартып, кескилеп эле мындай бир ролик же клип сыяктуу кылып тартып койгондой эле сезилип калды да. Мына кеп ошондо болуп жатпайбы? Эгерде мен биринчи киносун көрсөм, андан кийин ошо Кыямат романын окусам, баягы эле Базарбайды тиги Байдөбөтов Раматылык Агаевди элестетип, тиги Бостондо болсо берки Советбек Жумадылов Раматылыкты элестетип окуйт элем да. Сөзсүз болот андай. Мен такыр башкача адамдарды элестеткем да, кинодо көргөндө такыр башкача адамдар болуп чыкты да. Вот маселе ошондо болуп жатат да. Эң сонун. Ошол себептен да кээ бирки китептердин автору өзүнүн китебинин киносунун тартылышына каршы чыгат экен да. Себеп дегенде адамдардын ошол элестетүүсүн буза албайын депчи. Мисалы, ар кимибиз ар кандай элестетет экенбиз да каармандардычы. Андыктан өтө сонун түшүндүрүп өттүңүз. Анан мисалы да, сиз жөнүндө бирөө китеп жазам десе, аталышы кандай болмок эле, кандай ойлойсуз?
ошол жөнүндө ойлонуп көрбөптүрмүн, чын айтайын. Жөн гана элестетип көрөлү азыр. Үгүт насаат деп коелучу, мейли. Үгүт насаат деп кой. Эмнеге антип айтып атам, анткени аят долбоору менин жашоомду 180 градус өзгөрттү да. Дүйнө таанымымды, жашоодогу болгон баалуулуктарымды, көп нерсени ошол көзүмдү ачты. Анан аят тартылганда ошол каарманды элестетип элдер салыштырып, анан өтө жакшы адам, адилеттүү, эч кандай мындай бир жаман жосундары, жоруктары жок, аял кишилерди коргогон, ата энени урматтаган, намаз окуган, бирок деген анда санда баягы ачуусу келип кеткенде сөзүн мындай акыйкатты, акты ак, караны кара деп айта билген каарман катары элдер ошентип элестетип жүрдү да. Бирок мен ошол талаптарга жооп бербейт элем да ал кезектечи. Балким анча мынча жери карама каршы кылчу элем, мисалы. Анан элдин баары эле улам эле ошенте берсе, уялат экенсиң да бир четичи. Анткени мындай болду да. Бир жолу машина менен кетип барсам, ГАИ тосту. Эми ошол кезекте Болот Ибрагимов, мындайлар чыгып, биз баягы человек пулемет деп жана укмуш жана ГАИлер менен айтышкандар чыкпады эле. Жөн эле тосту, өтүп барып токтодум. Күтүп турам, өзү келсин деп. Анан ушундай бир ичи чыккан бир толугураак байке келди, честь берди. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Причина остановки дедим дароо элечи. Десем эле карап туруп. Эй, сен жанагы кинодогу жигитсиңби дейт. Анан ооба, эмне болду дедим да. Десем, мен тиги балам сени аябай жакшы көрөт. Анан мен дагы сени кийин каяктан тапмак элем деп, ошо колуңду кысып кармап коеюнчу, молодец деп айтып коеюнчу деп тостум эле. Көрсө сен жашоодо башкача, кинодо башкача турбайсың, бар бошсуң дебеди. Анан мен ошол жерден эмне болом? Мен лучше ушул жерден штраф кылса болмок, лучше ушул жерден тиги чабып ийсе болмок деген ушундай сезимдер болду да. Кой дедим, кой. Тиги кинодогу каарман кандай болсо, ошого мындай дал келиш керек экен, болбойт экен андай деген ошондой эме болгон, сабак болгон. Ошондон кийин аракет кылып, эми азыр ойлойм ошол каарман менен жашоодогу экөө теңелип эле калды окшойт дейм да. Ишенгим келет өзүм. Анан эл айтсын, эл билет да, эл баалайт да. Режиссерлук иштечи, мисалы көп ойлошу мүмкүн да, кино тартат, жыргап эле акчасын табышы мүмкүн, же болбосо ошондой бир рекламаларда жүрө бериши мүмкүн, жашоосу сонун депчи, кандай кыйынчылыктары бар кино тарткан? Ар кимибиз эле ошентип ар кайсы бир тармакты ошентип ойлоно беребиз да. Таксисттерди ойлошубуз мүмкүн. Жыргал машинеде ары бери айдайт, жулуу жумшак, кышында үшүбөйт, жайкысын кондёрду күйгүзүп алат. Ошолордун жумушу жеңилдешүүсү мүмкүн да, мисалчы. Таксиде да иштеп көргөм да менчи Москвада. Жок. Эң мындай кыйнай турган ушул жумуш экен да, мындай карасаңчы. Андан сырткары көп эле жумуштарды, мисалы депутаттыкты биз мисалы үчүн анча мынчаларыбыз ошо жашоодогу максат кылып алып атабыз да. Бардыгыбыз телегей текши, бизнестерибиздин канча түрү бар, бардыгы сонун болуп турса дагы умтулуп атабыз да. Ошо жогорку кеңеште отурсам депчи. Бирок мен ойлойт элем да, ошолор мен үчүн кордук деп мен эле айтам да, мен кесип эле айтам, мен азыр отур, мына сен мандат сага берем десе да мен барбайм да, мисалы да. Кордук деп эле элестетем. Мен мындай жакшы адам болуп эле жүрсөң, сонун иштерди кылып жүрсөң да мындай, анан бардың сени жөндөн эле бирөө келип алып туруп жеп жутар, анан дагы тиги чимкирик, анан дагы бир нерсе деп атса, мындай ал сөздөргө татыксыз болсоң дагы жөн эле аталып калып атасың да, биринчи маселе да. Ушундай эталон болуп калганда, шүмшүк депутаттар, анан бир жакшы сөз уга электим да, мисалы, сөздүн ачыгы ушундай эле да. Бирок ошол 90 депутаттардын ичинде канча сонун байкелер бар.
канча сонун момун байкелер бар, канча сонун берешен байкелер бар, канча сонун акылдуу байкелер бар. Депутаттар тупой дешет мисалычы. Же калп айтамбы? Мисал үчүн да, эми аларга кыйын эле да. Канча адамга жоопкерчилик алышат? Президенттин такыр айтып. Ооба да. Президент ойлошу мүмкүн, тиги майбакка отуруп алып, тиги эми алдынан тиги сопровождение менен дур деп алып, бияка айдап, чалкалап, монт указдар берип коюп, анча-мынча конференцияларды өтүп коюп, тиякты башкарып, биякты башкарып, жыргап эле жүрөт деп. Жок. Азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич 3 сааттан эле уктап атат да, анализ жүргүзүп, эсептеп көрөм да менчи. 3 саат же 2,5 сааттан эле уктап атат. Бул точно да, кепилдик. Мен анта албайт болчумун да. Мен 8 саат уктабасам мен болбойт да магачы. Негизи да. 7-8 саат уктабасам болбойт мисалычы. Норма ошондой да. Бул деле кандай кыйынчылык да. Ар бир нерсе камчыбек Кыдыршаевич жыргап атат. Аныкы деле кыйын да. Кандай гана жоопкерчиликтер мойнунда турат. Мугалимдердики аны айтпай эле коеюн. Мына ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар да. Хотя ойлойт да, эмнеси кыйын, мынтип эле коет, анан тигинтип эле коет депчи. Ошол сыяктуу эле режиссерлукта өтө мындай жоопкерчиликтүү да. Өтө жоопкерчиликтүү. Анткени кино менен бир эле өзүң эле мындай бир материалдык бир кандайдыр бир пайда көрүү эле тим болбостон, социалдыктагы жоопкерчиликке ээ болосуң. Киноңду чыгардың, бир жерин мындай туура эмес багытта кылып койдуң, ал киноңдон сени жаштар терс маанайда таасирленип чыкса эмне болосуң? Бандит болом, ушу кинодогу бандит деп алам деп чыкса, мисалы эмне кыласың мисалы? Канча күнөөгө баттың да. Туурабы? Ошол эле кинодон көрүп алып, мисалы арак ич, мисалы, тигилер арак ичип атат, мен да ичип көрөйүнчү, барып Джек Дэниелс тиги ичип атты эле, кандай экен мен да ичип көрөйүнчү деп Джек Дэниелс ичип алса мисалы. Мына себепкер болуп калдың дагы делечи мисалы. Мен башкасын айтпай эле коеюн, мерки мындай техникалык кыйынчылыгы, ары бери жүргөнүң, уйкусуз түндөрдү мисалы, аны айтпай эле коеюн. Бер жагын эле айтайын да. Ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Силердики өзүңөрдүкү ушул техниканын баарын алып келип, ушуну күйгүзүп, ушунун баарын настройкалаш деле кандай азап мисалычы. Бир эле кичинекей бир интервью тартыш үчүн да. Эң сонун. Анан кийинки суроом, мисалы сизди биз дагы азыр эми социалдык тармактарды көп колдонуп, адамдар эме болуп калбадыбы? Өздөрүнүн жашоосунун жакшы гана жактарын көрсөтүпчү, бардыгы ийгиликтүү көрсөткүзү келет өздөрүн, бардыгы бир атактуу көрсөткүзү келет өздөрүнчү. Сиздин жашооңузда кыйынчылыктар болобу? Мисалы, акыркы бир башыңыздан өткөн кыйынчылык жөнүндө бөлүшүп өтпөйсүзбү? Кудайыма шүкүр, өтө деле мындай бир Алла таалам мындай андай кыйынчылык менен сынабай эле койсун. Алла тааламдан мен негизи дуа кылганда биз өзүбүзгө сабыр тилебешибиз керек экен да. Биз өзүбүзгө алсызмын, мага андай сыноо өрбөй, Аллах мен чыдабайм. Мен алсызмын, мага андай сыноо өрбөй деп эле дуа кылыш керек экен да, мисалы. Күч кубат бер, Алла сабыр бер. Дейбиз да биз. Дейбиз да. Мына. Анан көп учурда ниеттерибизге байланыштуу көп нерсе. Алла Тааладан ашыкча бир нерсени жүйсөң, Алла Таала сени ошол менен сынайт экен да. Мисалы, ошол махаббатың, сүйүүң машинага өтүп кете турган болсо, сен ошону жубатып, намаздарды калтырып, же ошо менен эле эметип, сүйүүң только ошо машинага өтүп кетсе, машинаң менен сынайт да, мисалы. Ошол эле бизнесиң болобу, же башка болобу, же балаң болобу. Маселен, Алла Тааладан ашыгыраак ошого сүйүүң артып кетсе, Алла Таалам эмне ошо менен сынайт экен да. Болгону ошол нерсеге сүйүүң артып турса, сен ушунчалык Кудайга ыраазы болуп турушуң керек экен. Машалла, Аллага шүгүр. Карачы кандай сон мен эмнеге вроде эчтеке деле кылган эмесмин, бирок деген Алла Таалам мени ушинтип сыйлык берип койду, ушинтип сыйлап койду деп турсак, Алла Таалам жо, бул да чепуха, сен мунусун көрө элексиң деп туруп андан соң ийгилик берет, андан соң нерселер берет экен да. Эгерде сен тескерисинче бир нерсеге налып, арачай баланча тигинтип атыптыр, эмнеге мен андай эмесмин, эмнеге мен мындай эмесмин
Кудайым, неге мени мынтип эмне кылганым үчүн жазалап атат дедим. Алла таалам эмне дейт? Шүгүрсүздүк кылдыңбы? Так, а балким буга кантер экенсиң дейт да, мисалы да. Андан орурагын берип коет да. Анан ал эмне кылат? Баягыда эле хуже эле, андан хуже болуп кетти. Ошондо эле мен налып эле жүрсөм болмок дейт да, мисалычы. Ошон үчүн ар бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык бар дейт да. Эки жакшылык. Алла таалам сөзсүз ушул эки жакшылыкты берет. Бирок бир талап менен да, сабырдуу болсоң дейт да. Сабырдуу болсоң, анан шүгүр айтсаң дейт да. А сабырдуу болбосоң, шүгүр айтпасаң, жана айтып кайра андан чоң болуп кете бериши мүмкүн да. Эң сонун. Анан адамдар мисалы азыркы учурда бир кандай ийгиликке жетти. Акчасы материалдык жактан жакшы. Күндөр окшош да. Окшош эле күндөр. Мисалы кээ бир адамдар ойлойт да, ийгиликтүү болсом, акчам көп болсо бактылуу болом депчи. Бирок ага жетип деле бир нерсе жетпейт да. Мисалы сиз эмнеден өзүңүздү бактылуу сезесиз? Мен башка бирөөнүн ийгилигинен, сүйүү кубанычынан өзүм бактылуу сезем да. Кичине бир мындай бир импульс берип, ошого бир мындай бир кандайдыр, мен өзүм меценат эмесмин. Мен өзүмдө деле анча өзүмөн мисалы зекет берүүчүлөрдүн катарына али келе элекмин да, андай талаптарга жооп бербейм. Бирок ортодо зекет берүүчүлөрдү таап туруп, мого берип коюңуз, тиги берип коюңуз дейм да. Эми көпүрө болуп элечи. Анткени кээ бир учурда айтат, Азамат, сен билесиң го, азыр аферисттер, мошенниктер көп болуп кетти, мен билбей атам кимге бериш керекти деп кайрылгандар болуп калат. Анан так, мен билем, 100% мынога берсең болот, анткени мен өз көзүмөн көргөм, билем деп барып тапшырып кылганда, анан баягы кадимкидей тиги адамдардын сүйүнүп атканын, кээ бир учурда көбүнчө мындай болуп калат. Жөн эле сторис чыгарып бер дейт, кичинекей публикация чыгарып бер дейт, анан чыгарып берип койсоң, жыйынтык кийин убакыт өткөндөн кийин баягы айтат, сиз баягыда чыгарып, анан канча $1000 жыйнап алдык, ошол менен тиги жака барып операция кылып келдик, анан ушундай, мына келиңиз түлөө болуп атты эле, келиңиз ушу түлөөгө келип кетпейсизби деген учурлар болгон да, мисалы. Аларды көрүп алып, кантип анан бактылуу болбойсуң, мисалы да. Керек болсо мындай экен да, жылмаюу садака экен да негизичи. Бирөөгө жылмайып койсоң, көңүлүн көтөрүп койсоң, ошо да садака болуп эсептелинет экен да. Мисалы зекет деле алалык да. Дүйнөдө канча деген кедейлер бар да, мисалычы. Мисалы, монча адам болсо, мончасы бай, өлө чириген бай, мончасы кедей болуп атат да. А эмнеге негизинен бир да кедей жок болуш керек экен да өзүчө. Болгону ноолардын акысына кирип кеткен да. Зекетин бербей, анан жыйынтыгында мулардын баары эме болуп атат да, мындайча айтканда. Кыйналып атат да. Ошондой деп устаздар түшүндүштү да, эмнеге кедейлер көп десе, ошол баягы байлар зекетин бербей, кедейлердин акысына кирип кеткен үчүн. Теңме-тең жараттыр да өзүчө. Зекет берүүчүлөр, зекет алуучулар, анан зекет берүүчүлөр буга бергенде, ошондо ортодо мындай теңме-тең болмок экен да. Бул жагын алалык. Намазды өкүм кылып берген, аны окубай өскөбүз. Андан сырткары көп парыздар бар, аларды аткарбайбыз. Биз малдан айырмабыз жок болуп атыптыр, мындайча айткандачы. Адам эмес, мындай жейбиз, ичебиз, уктайбыз, балабызды багабыз, балабызды жедиребиз, кийинтебиз. Биздин максатыбыз башка экен да. Алланын ыраазычылыгын табуу, ибадат кылуу, ахиреттик иштерди кылуу да. Жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу. Ошол нерселерибизди тилекке каршы биз кылбай атпырбыз. Эгерде укурукту алысыраак ыргытып, ошо ниеттерди ошондой кыла турган болсоң, Алла таалам жолдорду аябай ачат экен да. Аябай ачат экен. Мисалы, адамдар жашоодо кыска эле максаттарды коюп алат экен да. Мен эптеп эле муну BMW-ны алып алсам бүттү, жыргап калат элем деген сыяктуучу.
эгерде максатты узунураак кылсаң, мен дүйнөгө ушул жакшылыкты таратам дей турган болсоң, BMW ал мындай эле келип эле өзүнөн өзү эле бирдеме болуп эле, анан үй-бүй, материалдык байлыктар өзүнөн өзү эле артыңан ээрчип калган учурлар болот экен да. Мындай ал эгерде аны мындай ушу жашоодо максат кылып албасаңчы. Көп биздин мекендештер Америкага барып иштегенди максат кылып алышкан да. Виза эле ачылып кетсе эле, ох, атаң жашоодо максатым бүттү, вазипам аткарылат эле дейт да. А бирок ал жакта кандай кыйналып атат, ал жакта бул ырыскы маселеси экен да. Ырыскы деген Кудай таалам маңдайыбызга жазган. Андан ашып да кете албайбыз, кем де болуп калбайбыз. Биз Америкага барбай койсок деле ошол ырыскыны жейт экенбиз да негизичи. Бирок адамдар эмне кылабыз? Америкага барбасам ачка өлөм деген ниет кетип калып атат да. Ошондуктан анча-мынчасын Алла таалам ошол жактан кыйнап коюп атат. Эметипчи, сынап коюп атат. Ырыскы маселесине кала. Көбүнчө адамдар эми баягы жакшы ниет менен кеткендер бар. Окуйын, илим алайын, кайра келип ошол жерден Кыргызстанды өнүктүрөйүн дегендер бар. Алар нормально жүрөт мисалы. Канча деген адамдар бар. Өтүш үчүн, убежище алыш үчүн Кыргызстанды жамандаш керек экен мисалы. Бизде деген өлөйүн деп атышат, элдер ачкадан өлүп атат. Анан бизди деген бийлик, бизди деген ушундай казанга кууругандай кууруйт. Мен ал жака барбайм, барсам өлөм. Менин өлүшүмдү кааласаңыз, анда кайра депорт кылып жөнөтө бериңиз дегенге чейин барышат экен да. Мына бул эмне? Анан ошолор жыргайбы ашыкны айтсаң? Жок. Бул баягы приоритеттерди, максаттарды такыр башка кылып алган адамдар да. Жакшы түшүндүрүп өттүңүз. Мисалы, мамлекеттин өнүгүшү үчүнчү биз бир гана ошол бийликте турган же сиз айткандай депутат байкелерибизден күтөрөбүз да. Кандай ойлойсуз, мамлекет өнүгүш үчүн ошолор эле иштеш керекпи же жалпы аракет кылышыбыз керекпи? Бир эле принципти кармаш керек. Мага мамлекет эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген принцип конкретно иштейт эгерде ошону эметсеңчи. Мисалы, ар ким өз тармагын жакшы майын чыгара иштесин, налогун чыкыйтат төксүн, качпасын налог төлөгөдөн, анан көчөгө мусор чытабасын, элементарно эле жанагы телефондогу тамгаларды ың дегендерди кошуп алсын, ал оңой эле. Ошондон башталат да. Анан ошентип отурсак, кантип мамлекет өнүкпөйт? Албетте өнүгөт. Чоңдор деген, мисалы ошол эле депутаттар, ошол эле президент, ошол эле башкы биздин аткаминерлер асмандан түшүптүрбү? Алар деле элдин арасынан чыккан адамдар мисалы. Бул баягы хадистерде келген да. Элиң кандай болсо, падышаң ошондой болот дегенчи. Падыша тууралуу өтө көп хадистер келген да. Падышаны сыйлабаган, падышаны сөккөн адам эч качан бейиштин жыттабайт деген да сөздөр бар. Эми ошолорду угуп, устаздардан ошолорго амал кылайын деп аракет кылсаң эле, анан пакта коюп атат, анан да бир нерсе, анан тиги бул бир жерине кирип атат, бир жагын ушундай бир тазалап жалап атат деп эле ушинтип түшүнүктөр ар кандай да. Негизи жаман тийеби, сөздөр катуу тийеби? Мисалы жазып калса. Жок, катуу тийбейт, анткени акыйкатын өзүм билем да. Акыйкатты андай эмес экенин билем да. Акыйкатты мен бактап коор эмес экенин билем. Эгерде чын болсо чычалайт элем да. Чычалап ийет элем да. Комментарий жазып, чычалап ызылдашып. Эми азыркы кылып жаткан аят түрткө кезек. Тартуу иштери качан башталат? Кайсы жылга пландап атасыздар? Бизде пландар коюлган, Кудай буйруса. Өзү негизи шашпай, майын чыгара тартканга аракет кылып атабыз. Ошону пландарды койдук. Тартуу мисалы ноябрдан баштап кастинг болсо, азыр перед подготовка деп коебуз, даярдыктын алды да. Сценарий иштеп чыгат, анан ошол эле багытта өнөктөштөрдү табуу, команданы жыйноо, ошол учур ноябрда ошол сценарий бүткөндө ошонун негизинде чоң кастинг жүргүзөбүз, андан кийин чоң даярдык көрөбүз. Барып отуруп ошол январдын
ортосунан февралдын ортосуна чейин тартуу учуру болот. Андан кийин пост продакшн, андан кийин ошол продвижение деп коет. Ошо жүргүзүп, ошол пиар иштерин, ошол маркетинг иштерин жүргүзүп, барып ошол күздүн ушу сентябрь же 31 август деп пландап атабыз да. Ошол убакта чыгыш керек кино. Азамат байке, ушул азыркы планыңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кудай таалам ишиңиздерди жеңилден берсин, ийгиликтүү болсун, ошол коомубузга, келечек муундарыбызга пайдалуу, жакшы бир кинолордон болсун, таасирин тийгизген. Азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылып койсоңуз болот. Чоң рахмат. Биринчиден силер чакырганыңарга ар бир нерсе жөндөн жөн боло бербейт. Мунун дагы бир Улай Тааламдын бир жакшылыгы, ушундай кандай сон сөздөр сүйлөшүп отурдук, Эми ушул сөздөрдөн ушу анча-мынча ушул бир киши эле бир жакшы таасир алып, оң таасир алып, жанагы пайгамбарыбыздын өмүр баяны жөнүндө китеп деп айтып калдык. Ошону окуп койсо эле мисалы кандай биз максатыбызга жеткен болобуз да. Ошондуктан туугандар, ошол инимдин берүүсүн тараткыла, байма-бай көрүп тургула. Булар ар тармактуу экен да, ар тармактуу иштешет экен. Көмөк көрсөтсөңүздөр болот, ар тармактуу кылып. Анткени YouTube'да монетизация деген жок. Булардын деле бул туруктуу ушундай бир реклама берүүчү спонсорлор деле жок. Мына балдар ар тармактан келип, өздөрү айлыктарын жыйнап ушул ишти кылып атат да. Жакшылыкты таратуу, жамандыктан кайтаруу, китепти популяризация кылуу максатында ушул иштерди жүргүзүп атыптыр да. Биз дагы ошол колубуздан келген жардамды беребиз. Мына мен дагы ошол жогоруда айтып кеттим го, тиги 5 мантын жигиттер деп. Алар деле көрсө ошол жөн койбостур, өзүндөрүнүн бир салымын кошоттур. Мен да ишенем. Анткени ушул багыттагы баардык тармакты колдоп келатышат. Эми алар дагы айба бекиш керек чукмар да. Ошол чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Көп сүйлөп койсом же бир зыян келтирип койсом кечирип коюңуздар. Кечиресиз, азыр бир окуя эске түштү да, сиз айтып атсаңыз. Бир байкем айтып атат да, жолугуп калыпчы. Каналыңда канча подписчик бар дейт. Кудай буйрса 7000ге жеткени калды десем, ал бир видеосунан 6000 жыйнаптыр да. Анан айтып атпаймынбы? Сеники аябай жай болоттур дейт. Анан мен айтып атам, биз дагы ошол хайп кармаш үчүн же ошондой бат бир ийгиликке жетиш үчүн YouTube'да иш кылсак болот эле депчи. Колубуздан келет эле, бизди деле көптөр көрөт эле депчи. Бирок китепке чакырыш кыйыныраак болот да элдичи. Ошол себептен Кудай буйруса Кыргызстаныбыз сизге окшогон ошол элди жакшылыкка чакырып жүргөн инсандар аркылуу китепкөй өлкөгө айланталы деген эле ниетибиз бар. Кудай буйруса өнүккөн өлкө болуш үчүн көбүрөөк билим алышыбыз керек, окушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Ошого себепчи болуп калсак эле жакшы болот буйруса. Сизге рахмат, алтындай убактыңызды бизге бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу достор, биздин да ошол эң башкы максаттарыбыздын бири Кыргызстаныбыздын эли китепкөй инсандарга айланса деген жакшы ниетибиз бар. Кудай буйруса баардыгыбыз билим алып, изденип, окуп, Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө жардам кошсок, ошолго баардыгыбыз аракет кыла берели. Азамат байке, сизге дагы бир жолу рахмат келип бергениңиз үчүн. Алдыда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз.